Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, арыбаңыздар. Биз өзүбүздүн каналыбызда кылмыш жаза укугунун боюнча тездетилген курсту улантабыз. Бүгүн сиздер менен биз кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 8, 9, 10 пункттары боюнча сөз кылмакпыз. Biz bu punktlarda bir alıp bir leksiya kılganımızın sebebi bardығы бұл kılmışlar or kılmışlar menen koştolgondo dep жазылган мыйзамда. Мысалы 8 пункт зордуктоо же башка жыныстык кумарын кандыруу менен коштолгондо деп жазылып турат. 9 пункт барымтак алуу уурдоо менен коштолгондо деп жазылып турат. Ал эми 10 пунктунда каракчылык, опузалап талап кылуу жана террордук акт менен коштолгондо деп көрсөтүлгөн. Демек, адам өлтүрүү ушулар менен коштолсо, анда ушул пункттар менен квалификацияланат деген түшүнүктү түшүндүрөт. Эми ошонун ар бир пунктуну түшүндүрүүгө аракет жасайын. 8 пункт зордуктоо менен коштолсо. Эгерде бүгүнкү биздин түшүндүрмө берүүдө, эгерде мисалыга кылмыш кайсыл убакта жасалып атат, ошол зордуктагандан кийин адамдын өлтүрүү ою пайда болду, же өлтүрүү ою биринчи пайда болуп, арасында зордуктоо менен коштолду. Маселе ушуну карайт. Бүгүнкү күндө эгерде мисалы зордуктайм деп зордуктагандан кийин эми айтам, милицияга жазам, полицияга жазам дей турган болсо, ошонун коркуп, жоопкерчиликтен коркуп өлтүрүп сала турган болсо, бүгүн биздин түшүндүрмө берүү боюнча, биздин республикада түшүндүрмө берүү боюнча 2 объект деп жазат. Башкача айтканда, биринчи ал зордуктады, бул жыныстык кол тийбестик деп айтылып атат. Объектиси жыныстык, адамдын жыныстык кол тийбестигине кол салып, ошону ашкере кылам деп айтканда, адамдын өмүрүнө экинчи кол салып атат. Башкача айтканда, зордуктооду жаап жашыруу максатында, биринчи кылмышты жаап жашыруу максатында адам өлтүрүүгө барды. Ошондуктан бул бир эле статья менен эмес, 2 статья менен квалификация болуш керек дегенди түшүндүрүп келет. Кээ бир өлкөлөрдө ушунун бардыгыны бир эле ушул зордуктоо менен киши өлтүргөндө бир эле статья 122 менен квалификация кыла бериш керек деген түшүндүрмөнү кээ бир өлкөлөрдө бүгүнкү күндө ошондой колдонулат. Башкача айтканда, жанагы зордуктоо менен коштолсо бир эле статья болот. Башкача айтканда, зордуктоо менен адам өлтүрүү болбойт, адам өлтүрүү зордуктоо менен коштолгон деген эле статьяны коюу жетиштүү дегендер дагы бар. Ошондуктан кылмыштын болуп аткан мезгили, же зордуктоо биринчи ой пайда болгонбу, же киши өлтүрүү биринчи ой пайда болуп, андан кийин жасалып атабы киши өлтүрүү. Демек, буларга юридикалык маани берип, ага тиешелүү далилдерди топтоо өтө зарыл болуусу берилет. Ошондуктан факт зордуктоо гана ою болуп, зордуктагандан кийин ой пайда болду, же киши өлтүрүү ою болуп, арасында ошого коштоп зордукталды. Бул өтө чоң мааниге ээ тергөөдө. Ошондуктан буга өтө көңүл бурушубуз керек. Мисалы, көпчүлүк учурда жанагы мен айткандай, зордуктагандан кийин жанагы ашкере болгондон коркуп, жоопкерчиликтен коркуп, анан буунту өлтүрүп салышат. Же башка бир жол менен өлтүрөт. Демек, ошол мезгилде ушул ойдун пайда болушу менен объектиге гана көңүл буруш керек. Калган субъект бардыгы бирдей эле 14 жаштан жоопкерчиликке тартылат, акыл эси соо адам жоопкерчиликке тартылат. Бирок маселе ошол ойдун карасантай кара ниет ойдун пайда болуу мезгили менен салынып аткан объектилерде, кол салынып аткан, мыйзам коргоп аткан объектилер өтө мааниге ээ. Ошонун негизинен гана чыгып квалификация жасоо керек. А экинчи 9-суда адам урдоо же болбосо барымтак алуу менен коштолгондо.
Башкача айтканда бул статьяларда да негизинен көпчүлүк учурда ошол адамды уурдоо деген өзүнчө берене бар. Барымта калуу өзүнчө берене бар. Бул учурларда экөөнүн тең айырмачылыгы ошол адамдардын өз эркинен тышкары бир жерден бир жерге алып кетүү же болбосо бир жерде өзүнүн эркинен тышкары кармоо менен коштолот. Демек биринчи ошол барымтага алып өлтүрүп атса, бул чоң айырма берип калышы мүмкүн. Же адамды уурдап кетип, ошого акча талап кылып, акчасын алгандан кийин анан өлтүрүп салса, коштолду же биринчи адам уурдоо болду, андан кийин адам өлтүрүү болду. Демек ар бир квалификацияда ошол коштолгондугун, ниеттердин туура болгондугун, кайсы убакта пайда болгондугун адам өлтүрүү. Мисалы бар адамды уурдап кеткенден кийин өлтүрүү ою жок, акча талап кылып жатат. Акчасын алгандан кийин мени көрүп калды, бул мени ашкере кылат, мен жоопкерчиликке тартылып калам деген негизде кылмышты жашыруу максатында өлтүрүп салышы мүмкүн. Барымта калганда деле ошондой болушу мүмкүн. Ниет, биринчи ниет адам өлтүрүү эмес, адамдарды ошол биринчи кылмышты ишке ашыруу максатында пайдаланып жатат эркинен тышкары. Башкача айтканда адамды уурдап кетип, акча табуу максатында жасап жатат да, акчаны алгандан кийин өлтүрүп салып атат. Өлтүрүү жаап жашыруу максатында болуп атат, биринчи кылмыш. Каракчылык деле ошондой. Каракчылык мисалы биринчи ниет, ошол каракчылык адамдардын өмүрү кыйыр объект болушу мүмкүн. Алардын негизги максаты материалдык кандайдыр бир пайда табуу да. Ошол материалдык негизге багытталып барат, бирок арасында адам өлтүрүү. Мисалы банкка киргенде бардыгы кыйкырып, эскертип, аткылап жатат, бирок адамды өлтүргөн жок. Бирок акчаны алып чыгып кетип атканда кандайдыр бир баш бербеген, тоскоолдук кылган ошол жердеги бир жабырлануучуну көрүп калды дейли, атып салып чыгып кетип атат. Мисалы адамдар каракчылыкка киргенде бир дагы адамды урбайбыз, өлтүрбөйбүз деп максатта кириши мүмкүн, сүйлөшүп. Бирок жагдай ошол жердеги жагдай өлтүрүүгө мажбур кылышы мүмкүн. Демек, ушул коштолгондо деген 8-9, 10 пунктта 122-нин 2 бөлүгүндөгү коштолгондогунун ниеттердин пайда болушу менен объектилердин кайсы объектилерге кол салып атат, кандай жагдайларда болуп атат. 2 статья менен квалификация кылабызбы же бир эле 122-нин ушул беренеси менен, ушул пункту менен квалификация кылабызбы? Ушул маселени өтө ажыратып, тиешелүү документтер менен тастыктап туруп, анан квалификация кылуу керек экен. Бул ошол жоопкерчиликке, тиешелүү адилеттүү жоопкерчилик алууга чоң өбөлгө түзөт. Демек, объекти жана объективдүү жагы, башкача айтканда алардын аракети эмне кесепет, качан пайда болду, аягында эң маанилүүсү ушул кылмыштын субъективдүү жагы, кара ниеттин пайда болушу. Качан, кайсы убакта, эмненин негизинде пайда болду. Буларды эсептөө менен гана, ушулар менен тастыктоо менен гана биз ушул 8, 9, 10 3 статьяда тең, 3 пунктта тең коштолгондо деп көрсөтүлгөн. Ошо коштолду же коштолгон эмеспи? Ушул маселе чоң жоопкерчиликке алып келүүнүн бир аныктоонун белгилери болуп эсептелет.